Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр адай окуу сабагы. Келгиле балдар, жагымдуу маанай түзүп алалы. В небе звездочки отправились спать. Слушай, солнышко, пора нам вставать. Серых туч сегодня кажется. Азыр өтүлгөн тема боюнча кыскача кайталап алалы. Бала аксак балапанга кандай камкордук көрдү? Эмне үчүн балапан аксак болуп калды? Балапандын жасаганы туура деп ойлойсуңарбы? Силер ата-энеңердин айткандарын угасыңарбы? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү темабыз жалганчы аю деген аңгемени өтөбүз. Сабактын максаты менен таанышалы. Аңгемени окуп, жалганчы мамалактын жоруктары менен таанышасыңар. Өз ойлоруңарды иретти айтып берүүгө калыптанасыңар. Чынчылдыкка, ынтымактуулукка жалганчылык уят экендигин түшүнөсүңөр. Мен аңгемени көркөм окуп берем, силер күн бою уккула. Жалганчы аю. Бир кездерде айванаттардын баардыгы бир тууган экен. Алардын бир гана энеси тарбиялоочу. Күн сайын балдарына жалкоо болбогула, оорлук кылбагыла деп акыл айтуучу. Анда балдары: "Энеке, бардыгы сиз каалагандай болот" деп жооп беришчү. Бир гана чоң курсак мамалак жер тиктеп, өзүнчө күңкүлдөп коючу. Буга энеси жана бир туугандары анча маани беришчү эмес. Күндөр өтө берет. Бир туугандар күн санап чоңоюшат. Буга алардын энеси аябай кубанат. Бардык тапканын алардын оозуна кармайт. Мындан да тезирээк чоңоюшса деп тилейт. Таттуу тамактан кийин балдарынын даң салып, кубалашып ойногонуна жетине албайт. Бир күнү адаттагыдай эле балдарына кантты санап бөлүштүрөт. Мына кызык, эки баласына кант жетпей калды. Кант сакталуучу сандыкты кайта аңтарат, бирок издегенин таппайт. Анан айласы кетип, өзүнө тиешелүү канттын жетпей калган балдарына бөлүп берет. Мамалак болсо билмексен болуп тултуят. Бара бал жоголчу болду. Ким уурдап жүрөт? Эне бушайма болуп күйүп бышат. Мунун чоң себеби бар эле. Ал кимде ким таттууну көп жесе, анын тиши ооруурун жакшы билүүчү. Бул тууралуу балдарын чогултуп алып, ал да нече жолу айтып берген. Бирок балдардын бири да таттууну уурдап жегенин мойнуна алышпады. Бир күнү уктабай жаткан эне балдарынын бирөө бышылдап ыйлап жатканын угуп калат. Көрсө ал мамалак экен. Таттууну ким уурдап жүргөнүн эне дароо түшүндү. Аңгыча диш доктуру үкүнү ээрчитип, энеси келип калды. Үкү мамалактын иштерин көрөрү менен оорунун себебин түшүндү. Чоң көздөрүн балбылдатып, башын чайкап туруп мындай деди: "Сен таттууну көп жеген мамалак турбайсыңбы? Анын үстүнө кант жегенден кийин тиштериңди жуубайт экенсиң." Эси жок мамалак күнөөсүн мойнуна албайт. Кайрадан доктурга оройлонот. Энеси мамалактын жоругуна аябай уялат. Баарынан өкүнүчтүүсү тиштерин дарылатпай качып кеткеничи. Көрсө мамалак бир гана таттууга ууру эмес, аябагандай коркок да экен. Болбосо доктурдан ким качсын? Энесин аябаган ушундай ташбоор балага доктур үкү да өтө капаланыптыр. Мамалак болсо энем доктурга дагы алып барат деп үйүнөн ошол бойдон келбей коюптур. Кийин мамалак күрсүйгөн чоң аю болот. Баары бир анда деле үйрөнгөн жаман адатын таштабайт. Мунун дагы бир адаты өтө соргок эле. Көзүнө көрүнгөндүн баарын жечү. Мейли эт, мейли дан, мейли чөптөрдүн тамырыбы, ага баары бир. Ал эми балдын жытын сезип калса, башка тамактарды карап да койчу эмес. Дароо аарылардын оюгуна кирет. Колуна тийген балдын бир тамчысын да калтырбай жеп салат. Эч качан жуулбай, түбү чириген тиштери сай сөөгүн сыздатып ооруганда бал жебейм, тиштеримди жууйм деп бакырат имиш. Ал эми тишинин ооруганы басылаары менен берген убадасын унутат. Ошондуктан жалганчы да экен. Боорукер доктур үкү ушу азыр да коркок мамалакты күтүп жүрүптүр. Анын тишин сөзсүз дарылашым керек дейт экен.
Демек балдар, жалганчы мамалактай эч качан эч кимди алдабаганга, тиштерибизди таза жууганга, дайыма тазалыкты сактаганга аракет кылышыбыз керек. Үйгө тапшырма. Аңгеме боюнча элестетип сүрөт тарткыла, суроолорго жооп бергиле. Балдар, эмдиги сабактан жолугушканча саламатта калгыла.